Иоганн Себастьян Бах, немис композитору жана органисти. Ал Тюрингиядагы бактар тукумуна таандык болгон. Бул үй-бүлө 17-18 кылымдарда бир нече муундагы белгилүү музыканттарды чыгарган. Бахтын искусствосунун калыптанышында протестанттык кыймыл жана анын музыкалык маданияты чоң роль ойногон. Бахтын улуттук жана демократиялык багыттагы музыкасынын башаты протестанттык хоралдан келип чыккан. Алардын эң белгилүүлөрүнүн бири 16-кылымдын Марсельезасы деп аталган. Бах музыка искусствосунун дээрлик бардык багытында эмгек жараткан, бирок операга кайрылган эмес. Бах искусствосундагы бир маанилүү өзгөчөлүгү 16-кылымдан тартып ар түрдүү европалык музыкалык мектептер жана жанрлар менен болгон байланышы. Бах Гендель менен бирге барокко доорунун акыркы улуу композиторлорунун бири болуп эсептелет. Анын чыгармачылыгында төмөнкү булактар таасир берген: Кайра жаралуу доорунун хор полифониясы, протестанттык хорал, немис ыры, Генрих Шөпстун вокалдык аспаптык диний чыгармалары, италиялык жана немис орган музыкасы, италиялык опера, италиялык скрипкалык жана оркестрдик мектеп, Люлли негиздеген немис оркестрдик сюита салты, француз клавесин музыкасы, италиялык клавир мектеби, англиялык музыка. Бахтын чыгармачылыгында гармониялык негизге курулган полифониянын жаңы түрү пайда болгон. Өз кезинде Бах италиялык скрипка жана клавир концерттеринин салттуу формаларын байытып, аларга полифонияны киргизген. Полифониялык жанрлардын өзгөчөлүктөрү да италиялык скрипкалык музыкага таасир эткен. Иоганн Себастьян Бахтын музыкалык интонациялык түзүлүшү анын көптөгөн мурунку композиторлорунун музыкасына жакын болгон. Алардын арасында Вивальди, Гендель, Телеман, Генри Персель сыяктуу авторлор бар болчу. Бахтын зор чыгармачылык мурасы 1000ден ашык чыгарманы камтыйт. Алар негизинен 3 тармакка бөлүнөт: вокалдык драмалык чыгармалар, орган үчүн музыка, инструменталдык музыка. Органда виртуоз аткаруучу Бах бул аспап үчүн орган музыкасынын эң жогорку чокусуна айланган чыгармалар жараткан. Прелюдия, фуга, фантазия жана токката жанрларында Бах немис орган мектебинин улантуучусу катары бааланат. Бахтын органдык фугалары чоң масштабдуулугу жана эркин фантазиясы менен айырмаланат. Клавирдик фугаларга салыштырганда аларда күчтүү драмалык чыңалуу жана чыгарманын аягында зор кульминациялар көбүрөөк кездешет. Бах клавир үчүн концерттик чыгармаларды биринчи болуп жазган композиторлордун бири болгон. Ал бул чыгармаларды скрипка концерттеринин үлгүсүндө жаратып, клавирди өз алдынча чоң мааниге ээ аспап катары бекемдеген. Анын клавир чыгармаларынын гүлдөгөн мезгили Көтен сарайындагы иштеген убакытка туура келет. Дал ушул жерде төмөнкү чыгармалар жаралган: жакшы темперлерген клавирдин биринчи томдугу, хроматикалык фантазия жана фуга, кичинекей прелюдиялар, англис жана француз сюиталары, ошондой эле Вивальди, Филипп, Телеман жана башка авторлордун 16 концертин кайра иштеп чыккан варианттар. Жакшы темперленген клавир жаңы темперленген система идеясында негизделген. Бул циклде Бах өз доорундагы музыкалык жанрларды жана стилдерди өтө так, кыска жана поэтикалык формада чагылдырган. Бахтын скрипка үчүн соло чыгармалары татаал, көп үндүү түзүлүшү менен айырмаланат. Жанрдык чектөөлөргө карабастан бул чыгармалар эркин жана терең, көркөм ой жүгүртүүнү чагылдырган. Алардын ичинде эркин прелюдиялар, фугалар жана вариациялар назик бий бөлүктөрү менен алмашып турат. Скрипка сонаталарында Бахтын чыгармачылык кыялынын күчү өзгөчө байкалат.
Бахтын вокалдык драмалык чыгармачылыгына төмөнкүлөр кирет. 300ге жакын диний кантаталар, Иоанн боюнча азап тартуу, Мартфей боюнча азап тартуу, жоголуп кеткен Марк боюнча азап тартуу, Магнификат, Рождество ораториясы, Пасха ораториясы жана башка чыгармалар. Өмүрүнүн акыркы мезгилинде Бах ариялардан дээрлик толугу менен баш тартып, жаңы негизде хоралдык кантатага кайрылган. Бахтын светтик кантаталарында көбүнчө белгилүү бир окуяларга арналып жазылган жана стили боюнча диний кантаталардан көп айырмаланбайт. Айрымдары сахналык көрүнүштөр менен аткарылган болушу мүмкүн. Айрыкча бул эки чыгармалар кызыктуу деп белгиленет: Дыйкан кантатасы жана Кофе кантатасы. Бах тирүү кезинде анын гениалдуу чыгармачылыгы толук бааланган эмес. Бирок Моцарт жана Бетховен сыяктуу улуу композиторлор анын музыкасын өтө жогору баалашкан. 20-кылымда болсо полифониянын заманбап музыкадагы ролу күчөгөн сайын Бахка болгон кызыгуу кайрадан өскөн. Анын чыгармалары кеңири аткарылып, мыкты аткаруу боюнча сынактар өткөрүлө баштаган.